Кубат Исенкулович, азыр мына өзүңүздүн жакшы презентация, то есть доклад кылдыңыз. Мага бир нерсе кызыктуу болуп атат. Ошол бизде азыр болгону качкан берилген лицензиянын саны 67 болуп атат, туурабы? Туура. Булардын канчасы жанагындай башка жактан иштетилип чыгарат алтындарды? Же только бизден Кыргызстанданбы бардыгы? Бардыгы Кыргызстандан, жанагы 67 лицензия бул казып алуу боюнча, андан сырткары 29 лицензия бул чалгындоого берилген. Чалгындоонун ичинен дагы 5 долбоордо турат, анан 24 чалгындап жүрөт. Булардын лабораториясындагы анализдери кандай экенин сизде маалымат барбы жокпу? Силер маалымат аласыңарбы, албайсыңарбы? Борбордук лаборатория менен кандай булардын байланышы бар? Борбордук лабораторияга алар өзлөрүнүн үлгүлөрүн алып келип тапшырып, өзлөрүнүн кызыкчылыгы да болот. Ошол анан борбордук лаборатория биздин түзүмдүк ведомство болгондуктан биз данныйларды дайым алып турабыз. Сизде бир маалыматтар барбы? Алтындан башка дагы башка бир баалуу металлдар барбы жокпу бизде? Ошол именно только алтынды алып чыгып кетишеби, же калгандарды? Күмүш, например, медь, цирконий дегендер. Андай маалымат барбы жокпу? Рассыпнойго бул алтын гана алынат. Биздики кошумча маалымат болуш үчүн алтынды жанагы суу менен чайкоо жок. Ошондуктан айлана чөйрөнү коргоо максатында биз жанагы химиялык кайра иштетүүгө тыюу салабыз. Уруксат бербейсиңер ага? Берилбейт. Ошол эми булар баары жер кытышын баары бузушат. Ошондуктан мен айтайын деп атканым, ушу борбордук лаборатория менен башка дагы баалуу металлдар чыгып калышы мүмкүнбү, мүмкүн эмеспи? Себеби дегенде биздин азыр борбордук лабораторияда өтө чоң, жакшы оборудование коюлган. Аны сиз жакшы билесиз да. Булар боюнча. Туурабы? Туура. Ошону бир карап көрсөңөр, ушу борбордук лаборатория менен тыгыз иштешсин буларчы. Себеби дегенде баягы биздин буга чейинки убыточный болуп каралбай кеткен борбордук лабораториянын азыркы акыбалы, биз буга чейин да барып мына Будённый көчөсүндө дагы бир здание оңдошту, ал жака дагы оборудование коюшту. То есть өзүбүздүн баалуу металлдарыбыздын кайсы жерде эмне бар экенин билип алганыбыз бизге жакшы да. Туура? Ошондо ошолорду көзөмөлгө алыңыздар. Экинчи маселе, жанагы биз чаткалга, биз урматтуу кесиптештер барганыбызда башка жака алып кетип аткандагы компания бар болчу. Ошолор боюнча дагы бир биз тармактуу комитетке тапшырма бердик эле, ошонун жооптору келген жок. Кандай болот ал жактары? Ошону көзөмөлгө алып койсоңуз, ошонун жоопторун берсеңиздер, макулбу? Жазуу түрүндө кайсы жакта кандай каяка кетип атат, кайсы жактан, например, мисалы Казакстанга алып кеткен, барып иштетилген жерлер бар. Кытайга алып кеткен биздин концентраттар бар. Ошолордун баардыгын кандай болуп атканын, лаборатория менен иштеп аткандыгын, иштебей жаткандыгын көзөмөлгө алыңыздар ошолордучу. Макулбу? Жарайт. Анан кагаз түрүндө мага жооп берип койсоңуз. Жарайт, кагаз түрүндө ошо чыгып аткан экспорттолгон концентраттардын каяка, кайсы өлкөгө, канча өлчөмдөгү сизге толук беребиз. Жана ошондой эле жанагы биринчи сурооңузда лабораторияда чалгындоо жүрүп атканда ошол канча көлөмдө алтын бар, күмүш бар. То есть алтындын запасын аякта аныкташ үчүн только борбордук лаборатория гана берет. Туура. Билесиз да. Буга чейин эми болуп келген, запасты азайтып, ал жерде баягы менчик лабораториялар менен частный лаборатория сүйлөшүп алып, запасты азайтып, буга чейин болуп келген. Мунун баарын билебиз. Эми азыр борбордук лаборатория берсеңер,
канча ошо рассыпной золото болсо дагы, алтын болсо дагы канча бар экенин алар так айтып берет. То есть бул мамлекеттин мүлкү бул. Мамлекеттик мүлк болгондон кийин жер астындагы казыналардын бардыгы, то есть балуу металлдардын бардыгы. Значит, мамлекеттик лабораториядан биринчи степенде мамлекеттик лаборатория өтүш керек. Анан эгер ага ишенбей, өзү каалап өткөрөм десе, калган башка частныйлар менен иштей берсин. Аны эч ким запрет кылган жок. Но силер обязательно талап кылышыңар керек. Борбордук лабораториянын сөзсүз түрдө анализи керек буларга. Алыш керек анычы. Невзирая на что, канча акча болот анысы, буларда обязательно сеткалар бар, конечно, лабораториянын мен билгенден. Ошо сеткасынын негизинде борбордук лабораториянын анализи керек. То есть өзүңөрдүн запасыңар канча бар экенин билишиңер керек ал жердечи. Даже рассыпной болгондо дагычы. Ал жерде күмөн менен же болбосо божомол менен албайбыз да, туурабы? Ошондуктан ошону карагыла, борбордук лаборатория иштешсин булар дагычы. Рахмат.